өзүчү болбосун. Үй бүлөсү составын аяққа өчүртүүсүн кандай кылышыбызды билесиңер, биз аны килгишпейбиз. Макулбу? Ошону сизде көп иштин баары сизде. Эртең туура эмес бөлүп алып, ызычуу болуп, тияк болбогула. Үй курулуп бүтүп, жанагы бөлгөнгө чейин уже бардык тизмени тактап коюшуңар керек. Элдер менен чогулуштарды өткүзүп баарын бүтүрүп коюшуңар керек. Макулбу? Так, үйдү куруш эме жеңиш. Кара. Вот. Үйдү качан куруп бүтөбүз? Ошо комплекс. Азыр 2 жылга куруп бүтөбүз. 2 жыл эмес, эмдигини күзөп бүтүшү керек. Машалла. Эмдигини күзөп бүтүшү керек. Биз финанстан акта беребиз. Президенттин ушу талапты коюп атат. Мына мен ошо контролго алып атамын. Финансыны силерге беребиз. Финансы бар. Финанс бөлүнүп коюлган, бардыгы бар. Эмдиги жылы күздө, сентябрь, октябрь тапшырышыңар керек. Иштегиле. Көбөйтүлөр. Монтип коюп 20-30 адамды алып отуруп болсо, мына керек 200 адам иштесин. 300 адам иштесин. Машалла. Макулбу? Эмдиги күзөп бүткүлөргө мына. 2 жылды 3 жылга созуп отурбастан. Муну бүтүп эми дагы башкадан курушубуз керек. Дагы башка аны бир үйдү, бир комплексти бүтөбүз деп 2 жыл күтүп отурсак, срогубуз бүтүп калат андачы. Туурабы? Биз срогубуз бүткүчө элге кызмат кылып калышыбыз керек. Үлгүрүп калышыбыз керек. Машалла. 30 жылдан бeri чечилбеген проблемалар мына чечилип атат. Биз 30 жыл баягы президенттин дорунан кордондо жашап жүрүппүз. Жок, азыр эгер киришпегенде ушул ойдон турат элек. Ооба, эми турат. 30 жылдан бeri мына баардыгыңар билесиңер, бу бандиттер эле башкарып жүрүптүр бийликти. Мына чиновниктер каалагандай байып, жомоктогудай болуп жашап жүрүптүр. Каалагандай бөлүштүрүп алды Кыргызстанды бүт үчкөлө. Мына көрүп атасыңар. Мээрге бир адам келе албайт эле. Мына бир токойго болуп кетти. Bu yerda mına bazı ellerni girgizip otunga toydu, jakşı, suyunu açat, kışların taşıdı, otunların taşıdı. El bardı razı. Mına köçede yollardan beri asfalt bolup atat. Rahmat uşu birlikte. Allah'a şükür, Allah'a şükür. Degende mındaydı, azırkı birliktin negizgi maksatı $4.500 çoğuldu. Buyursa da $35.500 kaldı. Kayırımdуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турган болсоңуздар сөз түрдө ушул кызга ыйксан кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн 20-ноябрь 2024 жылга сөз түрдө бир отчет кылып сиздерге айтамын. Ушул кайрымдуулугуңуздардан жазбаңыздар. Аябай чоң бир суммаларды которуп, Алланын ыраазычылыгы үчүн токтотпогон инсандар бар экен. Барыңыздарга Алла ыраазы болсун. Бүгүн туруп ушул терминалга барып дагы да улантыңыздар туугандар. Ушул кыздын жакшысы болуп кетүүсү үчүн. Кабат сенин эм банкыңды дагы бир жолу кайталап айтып берсең, 0554 00 7084 эм банк номерим. Махаббат Б деп чыгат. Урматтуу эл журт, жардам берип коңуздарчы, кыйналып. Сураныч. Алла ыраазы болсун сиздерге. Ушинтип боорунан кан аралаш суюктуктар чыга баштаптыр эми. Кайдыгер карабастан биз көппүз, миллиондогон, 100 миңдеген адамдар көрүп атат. Ошолордун арасынан бир аз эле каражат которуп кеткендер болсо деле, бир 100 миң адам бир 100 сомдон салып койсо да 1 миллион болот экен туугандар. Ушинтип токтотпосо, эгерде колуңуздарда көбүрөөк болгон болсо, анда көбүрөөк таштап койсоңуздар да ушул кыз үчүн жардам болот. Эгерде ашып кала турган сумма болсо, аны сөз түрдө эжекебиздин айтуусу боюнча ушул башка ооруган муктаж инсанга өткөрүп берет эжекебиз өзүнүн колу менен. Анда бүгүн көрүп турасыздарбы, анда сөз түрдө барып, терминалга барып, серикпестен туруп, ушул кызга ыйксан кылып кетиңиздер. Азыркы учурда туугандар махабаттын салмагы 43 килограммга жетиптир, арыктап. Келгиле, эми ушул кичинекей кызыбызды колдон келген жардамды берип сактап калайлы, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ушул жыргалчылыкты жөнөкөй адамдарга таркатуу да. Мына жөнөкөй адамдар алыш керек бул жерде үйлөрдүчү. Баягы жөнөкөй адамдар ушуга жетпей жүрүшкөн, үйлөрү жок, Москвада жүрөт, туурабы? Ушул жерде балдарыбыздын көпчүлүгү Москвада жүрөт, ушу квартира алып алайын, иштейин, үй алайын, бала чакалуу болсо ушу үйүм болсун депчи. Муну эми мамлекет берет силерге. Биз куруп беребиз. Биз куруп элдин колуна беребиз силерге, жөнөкөй адамдарга. Ошол элибиздин мына бүгүнкүндөгү бийликтин кылып аткан иши. Ошон үчүн силер дагы жергиликтүү тургундар жардам бергиле. Москвада иштеген баягы строитель балдарыбызды чакыргыла, ушул жерде иштесин, мына өзүнүн жеринде иштесин. Айлык акысы жакшы болот, бардыгы болот, акчасы бар бардыгы. Туурабы жеңиш? Жокпу? Бар. Бүт бардык нерсе бар. Айтып атпаймынбы, мына жерде 20-30 адамды эмес, мына жерде 200 адам иштейт.
Maşallah. Бүткүлөө міне. Maşallah. Просто так слова. Мен айтканда ертең мына балдар, мына жерде ак көз кара көздөр ертең айтат. Ташиклер сүйлөп эле кетип калыптыр. Түзгөмөсү кычкырагы бүтпөйт деп. Maşallah. А мен уят болбойм олордун алдындачы. Maşallah. Макулбу? Мен айтканда колум бошогондо келип карап турамын. Мага чейин убакыт жок. Вот наша винзавод. Завод должны дом построить. Двухэтажные дома, 12 домов. Вот котлован здесь ороют. Тиги улуттук онкология борборунун жетекчисин азыр кандай болуп атат? Ушул боюнча маалымат берип кетсеңиз. Кечирип коюңуздар, бүгүн кесип болуп мен ошол жакта жүрүп калдым. Улуттук онкологиянын центрдин директору мен жумуштан алдым. Анын ордуна азыркы кезде өкмөткө предложение 3 кишиден бердим. Өкмөт кимди тандап алса, ал Акылбек Үксөнбековдун привилегиясы коюлат. Алардын бардыгы берилген кандидатуралардын бардыгы онколог институтта иштеп, ташыктан доктор медицина науктар эмчиликтен центр болуп отурат. Себеби эмне болду, айтып койсоңуз? Мен өзүмдүн интервьюмда айткам, мени Садыр Нуркожоевич чакырып, ал жерде Акылбек Үксөнбекович, Камчы Кыдырышаевич бар экен. Ал жердеги нарушениялардын бардыгын жазылгандыктан Садыр Нуркожоевич, Камчы Кыдырышаевичке тапшырма берген. Алардын балдары бүт бардыгын текшерип туруп, бизге айтты, ал жерде нарушениялар бар экен деп, биз статья менен уволить эттик. Анан эми ар бир ошондой мекемеде өзүнчө клан болот да. Группа болушуп алып, мурунку жетекчи иштеп аткан жетекчиге путтосуу кылат, ар кандай негативтерди жаратат. Жаңы келгенге мурунку иштеп кеткен жетекчи ошондой кылат. Эми бул жерде конкреттүү түрдө карап, азыр келген жетекчини конкреттүү түрдө караш керек да. Анан эски мурдагылар иштеп кеткендер ар кандай негативтерди жаратып, коомчулукка бир туура эмес маалыматтарды таратат дагы. Анан сиз жоопкерчиликти өзүңүз албай, ошондой борбордун жетекчилерге жүктөп коюңуз да. Туурабы? Мен медицинадагы бүт бар болуп аткан иштердин баарын өзүм алып атам. Мен өзүм жооп берем. Жооп бергенде сиз порядок кылышыңыз керек. Эми азыр башка ошондой борборлорго же башка бир ооруканалардын жетекчилери алмашса, эски иштеп кеткен жетекчилер сөзсүз түрдө өздөрүнүн кланы бар да, командасы бар. Негатив жарата берет да. Туурабы? Туура ошо менен күрөшөбүз да. Ошон үчүн мынакей биз мурдакы клан болуп, жогорку кеңеште да көп жолу айтылган. Мынакей сиздер бүгүнкү ушул законго өзгөрүүлөрдү киргизип берсеңиздер. Эмне үчүн дегенде, кимде ким директор болуп же главврач болуп иштегендердики жеке менчик клиникада да иштебеш керек дегенди өткөрүп берсеңиздер болмок да. Себеби бардык жерде ошолорду сиз айткандай кландар болуп атат да. А клан болгон жерде, мына Илимбек деп айтат, клан болгон жерде эртең менен государственный учреждениеде иштеп, текшерип, обследование кылып туруп, түштөн кийин өзүнүн жеке менчик клиникасына жөнөтөт. Алымкадыр Сабирдинович, мындай да, эми биздин бейтаптарга орун жок болсо, жеке менчик ооруканаларга барат. Туурабы? Же азыр толук кандуу по республика орундар барбы бейтаптарга? Азыркы кезде Кыргызстан боюнча толук кандуу бар. Азыркы кезде 20 больница курулуп атат. Кыргызстан боюнча биз планды койгонду, мынакей сиздердин тизмесин берип, 20 больница Кыргызстан боюнча курулуп, 1 жылдын ичинде бүтөт. Ошондо биз бүт бардык букташтыктардын баарын жоёбуз. Эми бизде мына шаарда жеке менчик клиникаларга барып жатканда баягы биздин ооруканада иштеген, мамлекеттик ооруканада иштеген врачтар барып лечение кылса, бул биз жол тосконубуз туура эмес деп ойлойм да, мен өзүм оюм да. Себеби айлык маяна аз азыркы учурда, туурабы? Айлык маяны азыркы кезде региондордо 100 миңден алып атышат. 80 миңден 100 миңге чейин. Только эле Ош шаары менен Бишкек шаарында да биз киргиздик, аларды биз көтөрүп алсак айлыктарычы. Экинчиден, эң үчүн частныйга барып аткан себеби азыркы кезде кичине условиялары жакшы болгондуктан, өздөрү жаңгыз жаткандыктан. Экинчиден, 30-40% жанакы государствода иштеген заведующий отделениялар, хирургдар өздөрүнүн баягы өздөрүнүн жеке чөнтөгүн ойлоп түштөн кийин ошол калып барып атышат. Биз буларды токтотушубуз керек. Конкуренция болуш керек. Конкуренция болсо государство утуп чыгабыз. Анан азыркы учурда дары-дармектер жетишпейт. Мисалы мына онкология улуттук борборуна дары-дармектерди толук кандуу жетирген эмессиздер. Ошондуктан азыр ошол улуттук онкология борборунун жетекчиси, директору садакка чабылды, туурабы? Жок.
Мен сізге тура айтып берем, кыргыз фармацияныкы канча жол мынакей 4-күндө да сиздер келебиз. Ага чейин презентация боюнча биз даярдадык. Ар бир депутатка мен көрсөтүп берем. 95-100% азыркы кезде бардык больницалар дары-дармектер менен муктаждыкта жапты. Ошол эле кезде айтып кетейин, мурунку 20 жылдын ичинде заказ берилгендин 40% дары-дармек келчи, калгандар келчи эмес. Биздики азыр 100% келип атат. Онкологияныкы болсо, лоббирует эти фирмаларды, башкалар. Ларош деген фирманы көп жылдан бери ошол администрация лоббирует этип жүргөн. Баягы заявканы акыркы май июнда берген үчүн гана кичине биз тоскоолуп калдык. Азыркы кезде Оштун дагы, Бишкектин дагы онкологический центринде 100% заявка болгондордун бүт баары келди. Муну мен 3-4 күнү жана презентацияда ар бирине сиздерге көрсөтүп бере алабыз. Кыргыз фармациянын түптөлгөнү канча болду? Кыргыз фармациянын иштей баштаганы мага келгени 14 январь 2024 жыл. Бир жылга да жете элек экен. Жете элек 9 ай болду. Кыргыз фармация жемишини берет деп ойлойм, күтүш керек. Аягы жакшы менен бүтөт деп ойлойм да. Кыргыз фармация абдан туура болду. Эми анча жетишпестиктер болот. Сөзсүз түрдө дары-дармектер бирок абдан кымбат болуп кетти да.